Алато 24 каналының түз эфирин өзөктүү маселе программасы улантат. Студияда мен Мерим Сырдыбаева. Саламатсыздарбы. Бүгүнкү программада улуттук электр тармактар ишканасында жүрүп жаткан аракеттер, бир жылдын жыйынтыгы, келечек пландары тууралуу кеп кылабыз. Бүгүн бизде студияда конокто Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун Чүй филиалынын директору Талайбек Ибраев. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Талайбек Омукевич, мына кыш келип, быйыл эрте келип, сиздерге болгон электр жарыгына болгон муктаждык демейдегиден эртерээк болду десек болот. Айтсаңыз, күз-кыш мезгилинде Чүй жана Бишкек шаарындагы жашоочулардын муктаждыгын камсыздоо үчүн кандай иш-аракеттер жүргүзүлдү быйылкы жылы? Биз бул быйылкы кышты 1-ноябрдан баштап эле сезе баштадык. Биринчи кар жаап, шамал болуп, жылдын башынан баштап бизде эки эле мезгил болот. Бул кыш бүтөт, анан кышка даярдык, анан кыш мезгили болот. Ошондон баштап эле биз чоң иштерди кылдык. Мына Чүй областын алып карасак, биздин мекемебиз 53 көмөк чордонун оңдоп чыгышыбыз керек да. Ошонун ичинде бир 2000ге жакын километр аба чубалгылары бар. Ошого карата мына өзүңөр билесиңер, бизде Фрунзенский деген чоң көмөк чордонубуз бар, 500 киловольттук. Анан Кемин көмөк чордону бар, 500 киловольттук. Анан 220 киловольттон 5 көмөк чордонубуз бар. Калган 48 110 киловольттук көмөк чордондор. Ошонун баарында бир сыйра бизде ар бир жерде өзүнчө бригадалар бар. Мисалы үчүн ошол Кеминден баштап Чалдабарга чейин ар бир жерде бөлүнгөн бригадалар бар. Ошол бригадалардын түйшүгү, маселеси жана тапшырмасы ушул кышкы мезгилге даярдыкта. Ошол апрель айынан баштап эле биз баштайбыз ушул кышкы мезгилге даярдыкты. Мына быйылкы если аба чубалгыларын алсак, быйыл 25 миңге жакын изолятор алмаштырдык аба чубалгыларында. Жана Чүй өрөөнүндө мисалы үчүн 56-жылкы, 63-жылкы көмөк чордондор бар. Ошолордон экөөнү ремонт кылдык баягы. Ошо убактысы келип калганда. 500 киловольттук подстанцияда модернизация кылдык. Эски выключательдер, трансформатор ток, трансформатор напряжения, ошонун баарын алмаштырдык. 220 Кара Балта подстанциясы, бул Кара Балтада жайгашкан. А жерде масляный мурдакы май менен иштеген выключательдердин баарын эли газовый выключательдерге алмаштырып атабыз. Муну менен мына быйылкы жылы биздин Чүй областынын мекемесинде бир 10 миллион, акчалай айтканда 10 миллион сомго жакын биз жанагы жок, 10 миллион сомго жакын эконом кылдык. Бул жанагы техникалык жоготуунун кыскартуусунун эсебинен. А жерде ушул как раз бизде трансформатор напряжение, трансформатор ток жана счетчиктерди алмаштырдык. Ошону менен жоготуу менен биз акчалай эсептеп көрсөк, где-то бир 10 миллионго жакын сом биз чыгашаны экономдодук да ошентип. Анан биздин бизде өзүңөр билгендей техникалык эле жоготуу болот. Ошондон дагы ошо 10 миллион сомдук жоготууну азайтып алдык да. Ошону менен бирге биздин көмөк чордондордун ал эми оборудованияны эле алмаштырбадан ошол биздин өзүбүздүн ошо жерде ошо кызмат кылып аткан дежурныйлардын баарына өзүнүн баягы ошо жерге жатып, анткени биздики круглый сутка да 24 саат бизде тейлейт. Ошо жерде бизде мисалы үчүн любой убакта ал көмөк чордонунан адам кетпейт. Ошо жерде дайыма 24 саат дежурство кылышат. Ошолордун жаткан жерин, эс алган жерин, жаңы ошо дежурныйлардын комнаталарын шарттарды түзүп бердик, салып бердик. Бүгүнкү күнгө ал биздин кызматкерлер иштеш үчүн үстүндө кийими болуш керек, бутунда жылуу ботинкеси болуш керек дегендей, ошонун баарын тең мына кышка даярдык кылып, кышкы кийимдерин берип, Кудайым буйрса, мен ойлойм, биздин мекемедеги кызматкерлер кышка даярдыгыбыз күчтүү эле депчи. Талайбек Омукевич, мына жыл өткөн сайын Чүй облусунун аймагында жашоочулардын саны улам өсүп жатат да. Айтсаңыз, мына биздин сиздердин тармактардын алы ошол элдин бардыгын үзгүлтүксүз электр энергия менен камсыздоого даремети жетеби?
Конечно, жетет. Анткени биз былтыр эле жаңы өзүбүздүн күчүбүз менен жаңы 110 киловольттук бир подстанция курдук. Кошумча Бир Северный, да. Быйылкы жылы промышленный деген көмөк чордондо 3-чү очередь 25 мегавольт амперлик трансформатор коюп, аны күчтөндүрүп атабыз. Ылдый жакта Берлик деген подстанция бар, Аламедин районуна караштуу. А жерде 3-чү очередь деген 3-чү 2 трансформатор көмөк чордон болсо, 3-чү трансформаторду койдук. Былтыры жылы мына Восточный деп шаардын ортосунда турат, Медерево менен Карл Маркстын кесилишинде. А жерде подстанцияны модернизация кылдык. Модернизация деген ошол жерде трансформаторунан баштап бүт полностью оборудованиясын баарын алмаштырып чыктык. 20 мегавольт амперлик трансформатор болчу, ага 40 мегавольт амперден экөөнү койдук. Кызыл Аскер, бул зонаны караса, Кызыл Аскерде а жерде да 20 мегавольт амперлик болсо, а жерге тоже эмесин трансформатордун көмөк чордонун чоңойтуп, бүт оборудованиясын баарын жаңырттык. Ошону менен бирге эле, мисалы үчүн азыр өзүңөр көрүп атасыңар, өйдө жакта чоң, мисалы үчүн Асанбайдан өйдө өткөндө Южный магистралдын үстөмө атат. Азыр мына трансформатору келип даяр турат, жаз башталса, Кудай буйруса, аны алмаштырабыз. 25 мегавольт парковый деген. Ошон бизге могу улам суук болгонса, мына былтыркы 25 январдан 30 январга чейин болгон суук бизге экзамен болгон да. Ошондо биз баарын билип алдык. Кайсы трансформатор, эмеси нагрузкасы өсүп атат, кайсы трансформатор, жерге эмне жасаш керек. Ошонун баарын бүгүнгү астын ала. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, мына ошол сиз айтып аткан нерсенин баардыгы аябай эле адам өмүрүнө кооптуу да. Ошол жерде өзү иштештин өзү канчалык жоопкерчиликтүү, канчалык кооптуу экенин баарыбыз түшүнөбүз. Айтсаңыз, кадр маселесин дайындоого кандай иш аракеттер, кандай маани берилет сиздерде? Бүт энергетиктерде, бүт эле энергия системада эң биринчи коопсуздук маселеси каралат да. Бул коопсуздук маселени туура айтып кеттиңиз. Коопсуздук маселе боюнча мен бир нерсе айтып кетейин. Бул эң биринчи биздин ар бир ошо жерге мага эртең менен саат 8ге келип 5ке чейин кызмат көрүп аткан кызматкердин коопсуздугуна мына мен өзүм жетекчи болуп өзүм жооп берем. Ошон үчүн мен биринчи баягы девизим бул коопсуздукту сакташ керек. Буга карата да бир нерсе айтып кетейин. Быйыл бизде ошо улуттук электр тармактары боюнча, Кыргызстан боюнча биз тейлейбиз да. Жогорку чыңалуу линиялардын баарын тең көмөк чордондорду. Ошол жерде бизде конкурс жүрөт. Ошол именно ошол коопсуздук жөнүндө. Ошол коопсуздук боюнча биздин чүй электр тармактары мына быйыл биринчи орунду алдык да биз. Ошон үчүн мен ойлойм, биринчи очередь бизде коопсуздук болуш керек. Анан кадр маселеси боюнча Кудайга шүгүр бүгүнкү күндө 100% служба подстанция, линия ишиктер, релейный защита, связь баары тең бул кадрлар менен камсыздалган. Бизде кадр маселеси боюнча проблема жок. Биз деген муну менен кандай кылабыз? Бизде өзүбүздүн окуу жайыбыз бар, улуттук электр тармактарында. Ошол жака атайын окутабыз. Анан өзүбүздөн баягы аксакалдарыбыз бар, иштеп өмүр бою ушу системада иштеп келген. Алар мына пенсияга чыга турган убагы келип калса дагы, биз ошолорду окуттуруп, үйрөткөнгө кармап турабыз да. Мына 22 декабрда энергетиктер өздөрүнүн кесиптик майрамын белгиленип турат. Биздин эфирден пайдаланып өзүңүздүн кесиптештериңизди куттуктап кетсеңиз болот. Чоң рахмат. Мен эфирден пайдаланып ушу урматтуу биздин Кыргыз мамлекетинде энергетиктердин баарын тең, ошол жерде биздин агаларыбыз бар, байкелерибиз, эжелерибиз, карындаштарыбыз иштейт. Ошонун кесиптештерин баарын ошо энергетиктердин кесиптик майрамы менен куттуктап, мына Кыргыз элине тынчтык, жылуулук, бакубат жашоо жана авариялар болбосун. Кудай буйрса, ушу кышты аман-эсен жылууда жана жарык жумшакта чыгарып берели. Талайбек Омилкевич, сизге ыраазычылык билдиребиз. Биздин студиябызга келип ушундай кызыктуу маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Сизди дагы кесиптик майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ишиңизде ийгилик болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада калкты электр жарыгы менен үзгүлтүксүз камсыздоо аракеттери, улуттук электр тармактары ишканасында жүргүзүлүп жаткан модернизация иштери тууралуу маалымат алууга аракет кылдык. Бүгүн бизде конокто Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун Чүй филиалынын директору Талайбек Ибраев болду. Сиздер өзөктүү маселе программасын көрдүңүздөр. Биз менен бирге болуңуздар.